15 жашар балага мугалими сексуалдык ыдык көрсөткөнбү? Бишкекте өспүрүм балага сексуалдык ыдык көрсөткөн деп кааладагы мектептердин биринин мугалими кармалды. Чу дегенде эле 2021-жылдын башталышы менен УКМКнын кылтыгына кызматына кыянат кылган чиновниктер иликтенүүдө. Торго чабактардан тарта акулаларга чейин түшүп жатат. Бул шайлоо алдындагы удургубу же чын эле жемкорлорго аеосуз күрөш башталдыбы? Жетим тоо жеңичинен сатылып Кытайларга өтүп кетти. Саясий чөйрөдө дал ушундай ууду кептер тараган. Бүгүн Максат Мамытканов жетим тоонун айланасында жүрүп жаткан сөздөргө чекит койгондой болду. Эчтеке башталып элек жетим тоону коргойбуз деген уюмдар түзүлүп атат. Ал жакшы, коргосун. Биз деле жетим тоону коргоп атабыз. Шаардын ызы чуусунан тажаган чыгарсыз. Мени сергитип, тоо тараптарга башыңыз ооп жүрөбү? Эс алуу күндөрдү эч ойлонбой жөнөңүз анда. Кайсыл жака дейсизби? Алдыда айтып беребиз. Мындай эс алуучулар үчүн дээрлик бардык шарттар каралган. Лыжа, баллон, сноубордтон тышкары атайын мына ушундай техникалардагы кардарлар үчүн даяр турат. Келип эс алып кетсеңиздер болот. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дарек экранда көрсөтүлгөн. 8 январга карата Кыргызстанда дагы 165 адамдан коронавирус табылып, 2 бейтап көз жумду. COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 81991 адамга жетти. Алардын 77547си сакайды. Соңку бир күндө 171 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Бир сутка ичинде COVID-19 жугузуп алган жаңы учурлардын аймактык көрсөткүчү. Бишкек шаарында 77, Ысык Көл облусунда 24, Чүй облусунда 21, Жалал Абад облусунда 17, Ош облусунда 16, Нарын облусунда 5, Талас облусунда 3, Баткен облусунда 2 киши. Ош шаарында бул суткада оору чыккан жок. Бишкек шаарында жашы 7 элек балага ыплас мамиле жасаган делип 37 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматта айтылгандай 4 январ күнү райондук милицияга СЖ аттуу аял кайрылып, 15 жаштагы уулуна сексуалдык ыдык көрсөткөн адамга чара көрүүнү суранган. Шектүү шаардагы мектептердин биринде мугалим болуп иштери аныкталган. Аталган факты жазык кодексинин 165 беренеси менен кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталган. Ыкчам иликтөөнүн жүрүшүндө шектүүнүн ыплас аракеттерди жасоого аракет кылган учурдагы видеосу дагы табылган. Жаран Октябрь райондук сотунун чечими менен Бишкек шаардык тергөө абагына 2 айга камалып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко келип түштү. Бул тууралуу адвокаты Замир Жошев билдирди. Бишкектин Калыс Орду конушундагы мектептин курулушуна тиешелүү иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. Атамбаев мектептин курулушу тууралуу кагазга макулмун деп кол коюп берген. Бул өкмөттүн чечкен маселеси болчу. Анын үстүнө Насия эмес, Кытайдын грантына курулган. Мектеп Калыс Ордого эмес, Өзгөнгө же Москва районуна курулушу керек болчу деген негизде иш козгоп жатышат, деди адвокат. Калыс Ордодогу мектептин курулушунда коррупция болгон деген негизде Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматовго жана Албек Ибраимовго да кылмыш иши козголгон. Учурда номер 47 колонияда жаткан Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Чүйдүн Койташ айылындагы башаламандыкка, коррупцияга жана Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгып кетишине байланыштуу да айыпталган. Батукаевдин бошотулушуна тиешеси бар деп 11 жылга эркинен ажыратылган. Койташ иши боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу сот уланууда. Алмазбек Атамбаев 2011-жылдан 2017 жылга чейин Кыргызстандын президенти болгон. Өлкөнүн капчыгына кыянатты кылгандардын аягы үзүлө элек. 2021 жылдын башталышыда кармоолор жана ачыктоолор менен башталды. Алардын сап башында атактуу атка минерлерден тартып райондордун жетекчилерине чейин бар. Аларга коюлган айыптоолор жана териштирүүлөр тууралуу Нурзада Сыдыкова топтоштурду. Чу дегенде эле 2021 жылдын алгачкы күндөрүндө аттуу баштуу делген атка минерлердин кармалуусу орун алды. Жеңичинен кол салгандар мыйзам алдында жоопко тартылуу убактысы келип, биринин артынан бирин ээрчиткендей.
Жемқорлық боюнча кармалган мурдагы вице-мэр Мирлан Амантуров 2 айга камакка алынды. Ал мэрия менен Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын ортосундагы коррупциялык схемага тиешеси бар деген шек менен кармалган. 2015-2019 жылдары Амантуров менен байланышы бар компанияларга 100 миллион сомдон ашык суммага муниципалдык буйртмалар берилип турган. Жана ошол акчанын бир бөлүгүн ал өзүнө алып жүргөн. Ошондуктан УКМК белгилегендей мэрия каржылоону өз убагында жүргүзгөнүнө карабастан жумуш толук аткарылбай келген. УКМКнын кылтагына катарын Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы жетекчиси Дүйшөн Исраилов элинди. Жана аты жөнү ачыкталбаган тагырагы баш тамгалар менен берилген. Аталган мекеменин аткаруучу директору кармалган. Чогултулган материалдардын негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси коррупция боюнча катталды. Мекеменин жооптуу адамдары мамлекеттик жана башка сатуу алууларды уюштурган учурда көмүскө киреше алуунун туруктуу схемасын түзүп, сатуу алуудан түзүлгөн келишимден пайда көрүп турушканы маалымдоодо. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнүн жетекчиси Замир Турганбаев да кармалган. Бул убакка чейин биздин телеканал бул иш боюнча маалыматтык тактоо жүргүзгөн. Анда райондук прокуратура аталган кылмыш иши боюнча тергөө иштерин жүргүзүп, облустук прокуратурага өткөрүлүп берилгендигин кабарлаган эле. Айрым жумуштар аткарылбагандыгына карабастан аткарылды деп кабыл алып, айрым жумуштардын наркын жогорулатканы аныкталып, жыйынтыгында 24 миллион 209 миң сомдук зыян келтиргени аныкталган. Аталган факты райондук прокуратуранын 4 декабрда кылмыштардын жоруктардын бирдиктүү реесине каттагандан кийин аталган сотко чейинки өндүрүш караштыруу боюнча тийиштүү орунга өткөрүп берүү үчүн ошол облус прокуратурасына жөнөтүлгөн. Ал эми козголгон иш боюнча Сарай айыл өкмөтүнүн жетекчиси Замир Турганбаевдин өзүнө кайрылган жайыбыз бар. Ал коюлган айыптоолорду куру доомат деп баалап, өзүн сөттөн ак кылып көрсөткөн. Эгер укук коргоо органдары тергөөгө чакырса, каршылыксыз бараарын айткан болчу. Бизге пока анын немеси келе элек. Жанагында кайсыл жерден выявить этилди, кандай болду деп. Бул биринчиси. Экинчиси, эгер выявить этилген болсо дагы бизде мыйзам бар да. Мен куруучу эмесмин. Биз ошондон атайын технадзор алабыз. Ошол иштерди кабыл алуу боюнча, эгер технадзор ушул иштерди кабыл алды десе, биз акчасын которуп беришке милдеттүү болобуз. Эми буну азыр досудебный расследованиеда, по-моему, чыкырса керек, чыкырса барып жооп беребиз ошол жерлерге. Бүгүнкү күндө чыкыр элек, жок. Биз мени чыкырганга деле негизи жок өзү негизинен. Ага карабай жергиликтүү атка минер бир апта өтпөй 2021 жылдын алгачкы күндөрүндө УКМК тарабынан кармалып, убактылуу кармо жайына алынды. Ал эми капчыгын мыйзамсыз кампайткандардын аягы ушул менен суюлуп калган жок. Дагы уланды алардын кезектегиси транспорт жана жол министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев болду. Ал 7 январь күнү коррупция боюнча шектүү катары кармалды. Финпол азырынча Мамыркалиевдин кармалышы боюнча кенен маалымат бере элек. Иштен алыш керек деген темир жолдун жетекчиси. Болду ушу жоопкерчилик. Бул ЧП, мен сиздерге айттым, бул чоң ЧП болчу бул. Ушул күндөрдө УКМК алдамчылыкка шектүү катары дагы бир иштин бетин ачты. Президенттикке талапкер Курсан Асановдун жубайы Кульнара Үсөнканованын үстүнөн 7 январдан УКМК сотко чейинки териштирүү иши баштаганын жарыялады. Эскертсек, ал ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн шек саналганы. 2017-2018 жылдарда арыз жазган чет элдик ишкерден жалпы бизнес жүргүзүш үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай жатканы ачыкталган. Атайын кызматтын маалыматына караганда иш прокуратурага өткөрүлүп берилди. Өткөн 2020 жылдын аяк ченинде чиновниктердин мамлекетке кыянаттыгы катарынан ачыкталып, кармалуулар орун алган. 2021 жылдын алгачкы күндөрүнөн тартып, кармоолор жана камоолордун узун кезеги уланууда. Нурзата Сыдыкова, Эрлан Бакыт уулу, Нурньюз.
Президенттик шайлоонун алдында үгүт эрежелерин бузуу фактысы боюнча талапкерлерге жана КТРКнын директоруна жалпы суммасы 55 000 сомдук айып салынды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы билдирди. Бардык учурда өкмөт тарабынан аныкталган эреже бузуулар боюнча бирдиктүү рейстерге катталган. Айыпка жыгылгандар Садыр Жапаров эл менен жолугушуу учурунда театралдаштырылган көрсөтмө уюштурганы үчүн талапкердин Каракол шаары боюнча штабынын жетекчиси Коробаевке 7500 сом. Адахан Мадумаров үгүт иштерине жашы 7 элек балдарды катыштырганы үчүн талапкердин Баткен райондук штабынын жетекчисине 7500 сом. КТРК шайлоо процессинин катышуучуларына маалыматты бирдей жеткирүүдө эреже бузганы үчүн тагыраак айтканда теледебаттын биринчи турунун 30 декабрдагы видеосунун YouTube каналынан өчүрүлүшү боюнча телеканалдын директору Бактияр Алиевке 5500 сом. Имамидин Ташев үгүт иштерин мөөнөтүнөн мурда баштаганы үчүн талапкерге 7500 сом. Бактыбек Калмаматов үгүт иштерин мөөнөтүнөн мурда баштаганы үчүн талапкерге 7500 сом. Өзгөн районунда Кароол айылынын элдик коомдук фондунун жетекчисине талапкердин штабы менен макулдашпай туруп, үгүт материалдарын чыгарганы үчүн 7500 сом. Алай районунда үгүт материалына кайдан чыгарылганы туурасында маалыматты жазбай таратканы үчүн Исраиловке 12500 сом айып салынган. Борбордо парламентаризмди колдогон жарандар акцияга чыгышты. Аны Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев демилгелеп, 10 январда мамлекеттик башкаруу формасын аныктаган референдумда парламенттик өлкө үчүн добуш берүүгө үгүттөгөн топ түзүлдү. Эртең тынчтык күнү, эч кандай үгүт иштерин жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Ага карата бүгүн президенттик республикага каршы парламентаризмди колдогон жарандар аянтка чогулушту. Мое личное мнение, да, что президентская форма управления это Менин оюмча президенттик башкаруу формасы бизге туура келбейт. Анткени буга чейин канчасын алмаштырдык. Чын дилден иштейин деген президент келген күндө деле анын командасы сатып коюп жатпайбы. Ал эми парламенттик башкарууда элдин чечими менен келген команда өлкөнү башкарат. Ошондуктан парламентаризмди колдоп келдим. как самостоятельный человек идет, без команды. Парламентская форма. Ал эми коомдук ишмер Рита Карасартова шайлоочуларды кайдыгер болбоого чакырат. Анткени айрым жарандар президенттик кызматта талапкерлерди тандап, бирок башкаруу формасына добуш бербей коюусу ыктымал. Биз бүгүн ошо туура жолдо тандагыла деген акцияга келип катыштык. Кээ бир кишилер айтат экен, мен барам дагы президенттен бюллетенин алам дагы референдумду албай коем депчи. Бир айтып кетет элем да, урматтуу кыргызстандыктар, эгер силер референдумдун бюллетенин албай койсоңуздар, ошо жердеги комиссия өз билгенин галочкаларын коюп туруп өткөзүп коюшат. Ошон үчүн бардык бюллетендерди алып, такыр ошо референдумга каршы бул мыйзамсыз дей турган болсоңуздар, бардык вариантка каршы кылып койгонуңар өйдөрөк. Чем бюллетень албай койгонуңа караганда, бюллетень албай койсок, анда биздин бюллетенди башкалар колдонуп коюшат. Ошол эле учурда парламенттик башкаруудан тажаган өзүнчө топ болсо, жарандарды президенттик башкарууга үндөшүүдө. Мен ойлойм, мына 12 жылдын ичинде парламенттик башкаруу партиялык система өзүн дискредитация кылды, өзүн аябай жаманаттуу кылды. Мына ар бир 6 ай сайын бирден өкмөт кетет. Ар бир 1 жыл сайын кетет. Президент баарын башкарат, а президент да, өкмөт да, парламент үчөө бирдей укукка ээ болгон. Президент башкаруу болгон жок бизде. Парламентте башкаруу болгон жок. Бирок президент башкарып келди. Бирок өлкөдө абал оор болсо, президент ага жооп бербейт, өкмөттүн мүчөсүн, өкмөттүн премьерин кетирип коет. Эч жооп бербейт да. Кыргызстанда Кыргызстандагы абалга, адамдардын ден соолугуна бүт баарына президент жооп берет. Ана ошондон сурап ала турган бир адам болот да. Бизде партиялар аз да классикалык. Көбүнчө кандай партия түзүлүп атат? Мен баймын, акчам бар, давай партия түзөм деп туруп, мына бүт миллионерлер, бийликтин партиялары. олигархтар бүт партия түзүп алышты, а ошол эле олигархтар бийликке да партия түзүп беришти. Ошондуктан бул биринчи каршы чыккандар ошол азыркы 2010 жылдагы батыштын агенттери, мына коркпой айтам, агент тынчылары. Экинчиден болсо бейөкмөт уюмдар каршы чыккандар. Бейөкмөт уюмдар ким? Ошол батыштан каржылангандар. Элге керек эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнү парламент системага каршы чыккан жалпы эл жана биз чыныгы мекенчилдерди ойлойбуз буну. 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөрү жалпыга белгилүү. Шайлоочулар же президенттик же парламенттик форманы тандап, же экөөнө тең каршы добушун бериши керек. Ильяс Анарбай уулу, Өскөн Жороев, Нурньюс, Бишкек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик
комитети жеке саясий жана башка күчтөргө кызмат кылбайт жана ошондой эле айрым топторду өзүмчүл максаттарына жетүү үчүн саясий курал болуп бербейт. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык, УКМКнын негизги максаты элдин жыргалчылыгы жана Кыргызстандын гүлдөп өсүшү үчүн кызмат кылуу. Ошондой эле күч структуралары жана укук коргоо органдары саясаттан тышкары экендигин эске салат. Абалды көзөмөлдөө үчүн күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын күчтөрү, каражаттары жетиштүү. УКМК кызматкерлери президенттикке талапкерлердин бирине байланыштуу маанилүү билдирүү жасаганы жатат деген социалдык тармактарда жайылтылган маалыматтар жалган. УКМК мыйзамдарынын чегинде чагымчыл жана ушул сыяктуу мүнөздөгү башка билдирүүлөрдү тараткандар болсо, жоопкерчилик каралгандыгын эскертет. Өкмөт өкүлдөрү жетим тоо боюнча маалымат берүү үчүн журналисттерди чогултту. Анткени кендин тегерегинде акыркы убакта ар кандай маалыматтар тарап кеткен болчу. Башкача айтканда, коомчулук арасында кен Кытайларга сатылып кетиптир деген кеп айтылып жүрөт. Мындай маалыматтардын чынтөгүнүн кийинки сюжеттен билсеңиз болот. Самое главное для нас это Бүгүн вице-премьер-министр Максат Мамытканов баштаган өкмөт мүчөлөрү жетим тоонун айланасында жүрүп жаткан сөздөргө чекит койду. 500 жылдык кору бар деп айтылган бул кен Кытайларга өтүп кетиптир деген маалыматтар тарап кетти. Бирок мындай кептер чындыкка дал келбейт. Кайсы бир саясий күчтөр күрөшүүнүн ушул жолун тандап, чагымчылдыкка барып жатканы туура эмес дейт өкмөт өкүлдөрү. Жетим тоо боюнча мен билишимче геологиялык чалгындоо иштеринин жыйынтыгы барбы бизде? Жок. Жок. Чалгындоо иштери жүргүзүлгөн эмес аякта. Эң биринчи азыр ошол чалгындоо иштери менен биз жетим тоонун деген реалдуу запастары канча экенин аныкташыбыз керек. Аны деген төбөсүн түзүү, казып, тиги бу дегенге чейин дагы убакыт көп. Ошону түшүнбөй туруп, мынакей элди дүрбөлөңгө салып аткан саясатчыларды угуп атабыз да биз. Эчтеке башталып элек жетим тоону коргойбуз деген уюмдар түзүлүп атат. Ал жакшы, коргосун. Биз деле жетим тоону коргоп атабыз. Биз ачыкпыз, келишсин, жардам беришсин. Мындан ары кендерди иштетүү ачык айкын жүргүзүлөт. Жетим тоо боюнча атайын долбоор иштетилип чыгып, анан гана иштетүүгө берилет. Азырынча эч нерсе боло элек. Ошол себептен айгайлоонун кереги жок. Жетим тоо Кыргыздын байлыгы болуп саналат. Анын иштетүүнү мамлекет өзү колго алып, аракетин көрүүдө. Бүгүнкү күндө дагы бир жолу айтып коеюн, эч кандай маселе жок. Муну Кыргыз Республикасы биздин мамлекет өзү иштете турган өзүбүздүн ойлорубуз бар. Ошону биз алдын ала биздикиден общественное слушание деген бар. Любой проект баштап атканда биз эл менен акылдашып, эл менен туура саясатты жүргүзүп, барып сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп, чогуу ачык айкын мындай чечебиз. Бирок мунуку Кыргыз Республикасы бул кендерди, жанакы ГЭСтерди өзүбүз аракет кылып курганга даярбыз. Садыр Жапаров премьер-министр болуп турганда уюштурган басма сөз жыйындардын биринде жетим тоодо 50 миллиард тоннадай темир кени бар экенин белгилеп, аны чийки-зат түрүндө сатса, анын эсебинен тышкы карыздан төлөсө болорун билдирген. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеки биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Мындан улам саясий чөйрөдө ар кандай ууду кептер жүрүп, жетим тоо Кытайларга өтүп кетиптир деген айын кептер тараган. Бул боюнча атайын эфирлер уюштурулуп, белгилүү саясатчылар дагы оозунган. Кытайлыкта жетим тоonu эмне үчүн алалы деп атат? Дүйнөлүк металлургия маселеси боюнча бааны биз диктовать этели деп. Ачпай эле, кенди казбай туруп эле ушундай байлык менен. Канча жылдан бери алар ушуну алабыз деп жүрөт. Бүгүнкү болсо ошо жетим тоонун лицензиясын колунда ким кармап турат? Кытайлык киши кармап турат. 60%-тан ашык кытайлык киши кармап турат. Ошону берем деп киши айтып атат. А президенттик мамлекет болуп калса, мисалы чечим калып калчу болсо, парламенттен сурабайт, эчтеке сурабайт, мына бердим деп коет. Эмне кыла аласың? Андан 2 күн өтүп өтпөй Ишенбай Кадырбековдун бул интервьюсу боюнча Садыр Жапаров соц тармактардан реакция жасаган эле. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Сенин мындай калптарыңа жооп бербейт элем. Бирок жалпы эл жана жаштар ишенип алып, туура эмес жолго түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан чындыкты айтып коеюн.
Жетим тоонун лицензиясы эч кандай Кытайларда эмес, 100% биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин колунда турат. Эч бир инвесторду аралаштырбастан эле өмүр бою өзүбүз иштетебиз. Аны иштетүүгө көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Темирдин запасы 500 жылга жетет. Бала чака, небере чөбөрөлөрүбүз улантат. Биздин мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Мына ушундай карама-каршы маалыматтар тарап жаткан кезде жаштардан турган жетим тоону коргоо кыймылы түзүлүп, митингге да чыгышты. Алардын жалгыз максаты кенди инвестор дагы, мамлекет дагы иштетпей эле койсун. Ансыз да кумтөрдү алдатып жибердик. Ошол кейипти кайра кийбейли деген кооптонуусун билдирип келишет. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур-Ньюс, Бишкек. Бир жуманын ичинде чек арадагы өткөрүү пунктларында ар бир автоунаанын номерин камерага жазып кала турган жыйынды пост системасы иштеп баштайт. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Таластагы чоң капка өткөрүү пунктуна барганда айтты. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, түндүк мамлекеттик ишканасына тийиштүү органдар менен бир жуманын аралыгында видео байкоолорду ишке киргизүү тапшырмасы берилген. Бул жүк ташыган автоунааларды мамлекеттик чек арадан өткөрүүдөгү коррупциялык тобокелчиликтерге бөгөт коет. Өлкө аймагына кирген ар бир товарды каттоого алмайын контрабанда менен эффективдүү күрөшө албайбыз деп айткан Новиков. Ал эми чоң капка чек ара пунктун көрүп чыгып, бир катар кызматтардын ишине нааразычылыгын билдирген. Соңунда өкмөт башчынын милдетин аткаруучу посттун чекесинен өтө турган жолдорду жаап, кеңейтилген өткөрмө жолду ичкертип жана фиксация системасын тез арада орнотуу тапшырмасын берген. Пакистандын баш каласы Исламабадда жүздөгөн пакистандык дарыгерлер жана студенттер 2 күн катары менен Өзбекстан менен Кыргызстанда алган дипломдорун таанууну талап кылган демонстрацияларга чыгып жатышат. Медициналык окуу жайлардын 2000дей бүтүрүүчүлөрү жана студенттери 7 январда Пакистандын медициналык комиссиясынын алдына чогулушту. Бир күн мурда аларды полиция таяктарды колдонуп суу чачып тараткан. Ал эми митингчилер тартип коргоочуларга каршы таш ыргытышты. Айрым демонстранттар кармалып, кийин бошотулду. Мындан мурда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстан менен Өзбекстандагы 21 медициналык окуу жайдын дипломдорун тийиштүү критерийлерге туура келбейт деген жөө менен таануудан баш тарткан. Кара тизмеге Кыргызстандагы 15, Өзбекстандагы 6 жогорку окуу жай кирген. Бишкек шаарында 18 январдан тартып, мектепте 1, 5, 9 жана 11 класстар барат. Балдар 2 нөмөттө окушат, шахмат түрүндө олтургузулат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Бул режимде мектеп окуучулары 1 февралга чейин окушат. Ал эми адистер, эпидемиологдор пандемия учурундагы билим берүү процессине көз салышат. Эгерде көрсөткүчтөр туруктуу болсо, бул жыл менен 2 этап башталат. Бардык окуучулар мектепке барып билим ала алышат. Белгилей кетсек, ар кандай себептерден улам офлайн режиминде сабактарга катыша албай калган балдар үчүн онлайн режиминде окууга болот. Бул тажрыйба шаарларда жана өлкөлөрдө кеңири колдонулат. Алар билим берүү уюмдарынын ишин акырындык менен кайра ачуу процессинде дагы бар. Мектептердеги консервацияланган күндүзгү ооруканалар жайгаштырылат, техникалык камсыздоо үй бүлөлүк медициналык бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Керебеттер жана башка шаймандар сактоо үчүн тиешелүү кызматтардын баланысына өткөрүлөт. Айлык акынын аздыгына карабай, шаардын тазалыгы үчүн кызмат кылган Ош тазалык ишканасынын кызматкерлери түн жарымдагандан тарта иш алып барат. Кала ичиндеги таштандыларды чогултуп, көчө шыпырып иретке келтиришет. Ал эми таштанды жүктөгөндөр күн сайын чакырымдап жол басып, жумушун аткарууга ынтызар. Түн уйкусун кечип, шаардын тазалыгы үчүн эмгектенген кызматкерлердин бир күндүк иш аракетин чагылдырабыз. Элдин баары кызы уйкуда жаткан учурда Түркүмбү Абдыраева өз жумушун баштады. Таңкы саат 5-те көчөгө чыгып, өзүнө бөлүнгөн аянтты шыпырып тазалап, таштандыларды чогултуу анын күнүмдүк милдетине айланган. Кыштын бороондуу күнү ызгаар сугу тазалыктын жоопкерине тоскоол боло албайт. Айлык маянанын көбөйөрүнөн үмүт үзбөгөн Түркүмбү Абдыраева көбөйүп калар деп топук кылып жүрөт. Ошо депутаттар аракет жасап, депутаттар ошо көтөрүп берсе болот эле. Биз мындай эмебизди карап туруп эле. Ал эми чындыгын айтканда нар басабыз, чай ичебиз. Эмелерибиз бар, акчабыз кээде жетпей деле калат чындыгында. Турмушка жетпей калат да, эки айга басканга. Чындыгын айтканда. Кана эми ошо Кудай ошо депутаттарга нысап берип эми көтөрүп калсын. Ушун эмне дейли? Канча саат жумуш болот? Биз ошо эртең менен саат 5-тен чыккандан кийин саат 1ге чейин иштейбиз. Кээде ишибиз көбүрөөк болуп калса 2ге чейин иштеп калабыз ушу.
Тазалык кызматкерлеринин жумушу оңой көрүнгөнү менен көп күчтү талап кылат. Жапар Айылчиев тазалык ишканасында иштегенде 5 жыл болгон. Жашы 65те. Ардыгер. Пайгамбар жашынан өтсө да кыймыл аракети шайдоот. Таштанды уруналарына толгон акыр чикирди унаага жүктөйт. Аз эле дегенде 2 чакырымдан ашык жол басат. Көчө бойлото ыргытылган таштандылар Жапар Айылчиевке ашыкча жумуш. Мындан улам ардыгер шаар тургундарына жана конокторуна азын оолак айтаар кеби бар. 3000 пенсия алам. Ал жетпеген үчүн мен ушинтип иштеп жүрөм. Иши мен мындай практически келсем, мен 1 километр, 2 километр жөнөп басамын. Күнүнө. Эми үйдөн чыккандан баштап да, мына өзүңөр көрүп атасыңар. Мусурду алып, пас, мында жай келсем, анда билбейм канча километр басканымды. Мен эми Азыр кайсы жерлерден бери келе атасыз эми? Кайсы? Мына Аранскийден баштап, Ленин көчөнү алып, Шайгдөн Пагород деген жер бар го, ошол жерден баштап кайта ушул жака келе атам. Жаңы автовокзалга чейин барып коюпсуз да. Эми ага жетпей калдым да. Эгер аяк караса, аякка ham бармакпыз. Мына ушундай биздин иш. Анан кийин эле бир мусор таштап, эмне таштап атасыз, керек болсо биз акчасын төлөп атабыз го тазалыкка дейт элдер. Анан үндөйсүн, анан ала бересиң. Бул убакка чейин эскилиги жеткен техникалар айдоочулар үчүн түшүк жаратып келген. Шаар ичиндеги таштандыларды чогултуу учурунда бузулуп, жумушту артка тартчу дейт алар. Башта техникалар бузулчу, эски болчу. Эми азыр жаңы техникалар келип иштер жакшы. Мына суукта техника бузулуп калса кыйын, ал жакшы. Кудай иштеп атабыз. Аз айлык алып, бирок көп жумуш аткарган кызматкерлер бул убакка чейин кышкы кийим кечелеринде өздөрү камдап келишкен. Быйылкы жылы ишкана тарабынан жылуу кийим кече жана бут кийим менен камсыз болушуптур. Эми ысык тамак менен камсыз кылуу дагы максатталууда дейт Ош тазалык ишканасынын башчысы Нурбек Исмаилов. Ооба, буга чейин ошол бунун жилет болсо, азыр мына атайын кышкы формалар менен жана бут кийимдер менен камсыздап жатабыз, 2 сыйраданчы. Азыр мына көрүп атасыздар, ушул бар жок 400дөн ашык кызматкерлерибизге ушул формалар берилип, ушундай кызматта, оор кызматта, суукта атайын жылы кийимдер менен камсыздап жатабыз. Шопурларга жүктөөчүлөргө атайын ысык тамактар берилет да эми. Жакында да мына жолдо шыпыруучуларга дагы ысык тамактарды уюштурууга пландаштырып жатабыз. Шаардын тазалыгы үчүн кызмат кылган жумушчулар айрым учурда ар кандай көрүнүштөргө туш болот. Кээ бир кездерде көчө шыпырган айымдарды токмоктоп кеткен көрүнүштөр дагы орун алат. Ош тазалык ишканасында жалпы 400дөн ашуун кызматкер, 50гө чукул техника шаардын тазалыгы үчүн кызмат көрсөтөт. Талкашаптан Адлет Нышанбаев, Нурньюс. Шаардын ызычуусунан тажаган чыгарсыз. Мени сергитип, то тараптарга башыңыз ооп жүрөбү? Эс алуу күндөрдө эч жака ойлонбой, толгонбой жөнөөңүз анда. Кайсыл жака дейсизби? Ош облусуна караган Чыйырчы кашуусундагы Алымбек Датка лыжа базасына. Эскерте кетейин, бул сюжет жарнама иретинде деле тартылган жок, тек гана маанай көтөргөн маалымдама иретинде кабыл алыңыз. Бул жерге келгендер иш күндөрү 200дөн 500гө чейин жетсе, эс алуу күндөрү 1000ден ашат экен. Ал эми келген кардарлардын коопсуздугу кандай каралган, алдыда жооп издейли. Быйылда Чыйырчы кашуусундагы Алымбек Датка лыжа базасында эс алгандардын саны арбын. Мында бир гана Ош шаарынан эмес, облустун башка аймактарынан дагы келип эс алып, лыжа тээп, бийиктиктен баллон менен түшүп, көңүл ачып кетишет. Мында бир күндө келгендердин саны 200дөн 500гө чейин жетет. Чыйырчык жайлоосундагы Алымбек Датка лыжа базасы Ош шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Кышкысын эс алуу үчүн келген жарандарга дээрлик бардык шарттар каралган. Дем алыш күндөрү мында 1000ге жакын жарандар чогулат. Ал эми эс алуучулардын дээрлик 70%-ын жаштар түзөт. Белгилей кетсек, эс алуу базасында баллон, лыжа, сноубордтор ижарага берилет. Баллонго бир күн бою 300 сом төлөп коюп, кар үстүндө каалагандай калкыңыз. Лыжалар болсо бир күнгө 500 сом, сноубордтор 700 сомду чапчыйт. Жакшы бардыгы, көңүлдөгүдөй. Досторуңар менен келдиңер. Досторубуз менен көңүл ачканы. Этият болгула деген шарттар коюлду. Кандай экен, баллондон түшүп көрдүңбү? Ооба, түшүп көрдүм. Аябай жакшы эле экен, просто этият болуш керек экен. Түшкөндө мындай коопсуздук жагы бир аз бар. Аны бир аз этият кылыш керек. Азыр көпчүлүк бар эле түшүп атат.
эң сонун эле атат. Биз түшүп көрдүк. Мен оюмча могул жерге жанагындай отургучулук койсо баягы чыгып түшмөчү. Вот ошо. Ошол көйгөй болуп атат, Ошол сонун болмокто адамдар көп келмек анан. Мындан сырткары лыжа базасында кардарлар үчүн да аттар ижарага берилет. Басына эле алып келишкеле 100 сомдон беребиз. 100 сомдон берилет. Кандай коопсуздук шарттары каралганбы? Коопсуздук шарты эгер өздөрү мин албай жүрсө четилеп алып тийип келебиз. Суукта üşүгөндөр мына ушул жаш сатуучудан эзме курут алып жылынышат. Алар күнүнө бул жерден 1000 сомго жакын пайда тапкандыгын билдирди. Тапкан кирешеме окума керектүү буюм тайымдарды алам дейт ал. Канчага чейин иштейсиң эми бул жерде? Бул жерде кечке чейин? Кечке чейин, саат 5-6га чейин иштейсиң. Жок, 2-3-3ка чейин иштейм. Канча деп атасың? Бир күндө 700-800 ошончо табатам. Ал эми ар бир келген кардардын коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн 10 кызматкер тартылган. Алар кырсыктын алдын алуу аракетин көрүшүп, кардарларга түшүндүрүү иштерин, эскертүүлөрдү айтып турушат. Эскертүү келгенде эле биринчи ошо баллондун жолунда жүрбөгүлө дейбиз. Сыгар менен канатка жакыныраак жүргүлө деп. Атай тротуарча жасап койгонбуз, ошо тротуарчанын ичи менен басышат. Анан мындай баллондор өтүп кеткендер ушу ылдыйга барганда балдар батыраак тез чекереге чыгарып коюшат. Баягы бири-бирин киши неме сүзүп албасын депчи. Ошо эми буйруса быйыл документтерде кеч бүттүк, элерге Кудай буйруса 1000 метрлик 1200 метрлик канатный дорога курулат келерге Кудай буйруса. Документтер баягы быйыл карантин ондой деп кечирээк бүтүп калды да. Эс алуучу жайда жалпысынан 28 кызматкер эмгектенет. Кышкы спорттон ар кандай жаракат алгандар үчүн бир дарыгер коюлган. Ал кардарларга биринчи жардам көрсөтүп, оор жаракат алгандарды ооруканага жөнөтөт. Бирок бул күнгө чейин оор жаракат алган учурлар катталбаганын белгиледи. Бизде бул жерде биринчи жардам основно ошо бул жерге келген эс алуучулардын кандай жаракат алган болсо, эгер мозговой сотрясение или сөөктөн жана денеден алган болсо, ошо аны көртүрүп ошо караштуу биринчи жардамыбызды көрсөтөбүз. Эс алуучу жайда жаш балдар үчүн да шарттар түзүлгөн. Бул аянт чоңдордон бир кыйла алысыраак жайгашып, түшүү ылдамдыгы да акырын болот. Мындай эс алуучулар үчүн дээрлик бардык шарттар каралган. Лыжа, баллон, сноубордтон тышкары атайын мына ушундай техникалар дагы кардарлар үчүн даяр турат. Келип эс алып кетсеңиздер болот. Айганыш Туратбек кызы, Бектур Мойдунов, Ош облусу. Урматтуу теле көрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз. Ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.